Чикагода катуу жарылуу болуп bir адам каза тапты. Машыгуу маалында 2 учак кагышты. АКШ менен Израиль Иранга жаңы чабуулун макулдашты. Нью-Йоркто кыргыз желегин казактар көтөрдү. Modern Nomad компаниясы жаңы басмаканасын ачты. Евровидение конкурсун болгариялык ырчы жеңди. Саламатсыздарбы, бүгүн 18 май Чикаго шаарынан Америка жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы. Бизге катталып колдоп туруңуздар. Менин атым Кубат Оторбаев. Чикагода катуу жарылуу болуп bir адам каза тапты. 17 майда кечинде Чикагонун четиндеги Wonder Lake шаарчасында катуу жарылуу болду. Куткаруу кызматтарынын бир нече автомашинасы окуя болгон жерге дароо келишти. Кырсыктан bir адам дароо каза таап, дагы 2 адам тез жардам кызматы менен ооруканага жеткирилди. Анын бирин тик учак менен алып кетишкен. Өрт коңшу 2 үйгө жайылып, ал үйлөр да жапа чекти. Жарылууга эмне себеп болгондугу азырынча белгисиз. Коңшулардын айтымында жарылуу ушунчалык күчтүү болгондуктан анын күчүн бир нече үй нары жакта жашоочулар да сезишкен. Иликтөө иштери уланууда. Geçe 17 майда АКШнын Айдахо штатындагы Mountain Home аскердик базасында аскердик 2 учак абада кагылышты. Окуя абадагы оюн көргөзүү маалында жергиликтүү убакыт менен 12:10 болгон. Алар АКШ аскер флотунун EA-18 Growler реактивдүү учактары болгон. Экипаждын бардык 4 мүчөсү тең катапульт аркылуу өз жандарын куткарып калган. Тараган видеодон асманда 4 парашют ачылганын көрүүгө болот. Кырсыктан эч ким жабыркаган жок. Оюн зоок программасы окуядан кийин дароо токтотулуп, база жабылган. Бул учактардын ар бири болжол менен 67-70 миллион доллар турат. Натыйжада кечээки кырсыктан АКШ армиясы болжол менен 140-180 миллион доллардык зыян тартты. Иликтөө жана текшерүү иштери башталды. АКШ президенти Дональд Трамп соц тармакка Иран тез арада капитуляция болуп, багынып бериши керектигин жазды. Ал Тегранды согушту токтотуп, Иран аскер башчылары куралын таштап, борбор шаардан чыгып кетиши керектигин талап кылды. Ошондой эле Ирандын жетекчилиги капитуляция тууралуу келишимге кол коюп, АКШдан жеңилгенин моюнга алышы зарыл. Иран тарап азырынча буга комментарий бере элек. Трамп 17 майда кечинде телефон аркылуу Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху менен сүйлөшүп, Иранга согуштун жаңы этабын макулдашкан болчу. Ошондой эле тараптар Трамптын Кытайга сапарынын жыйынтыктарында талкуулашты. Израилдин Channel 12 телеканалы кабарлагандай, Трамп Иранды келишимге кол коюуга үндөп, болбосо катуу согуштук жаңы чабуул башталарын айткан. Ал мындан мурда соц тармакка убакыт өтүп жатат. Иран тезирээк кыймылдашы керек. Болбосо бул өлкөдөн эч нерсе калбайт. Убакыт чечүүчү мааниге ээ деп жазган болчу. Ошол эле учурда Израиль Трампты Иран менен келишимди чийки түзүп коет деп тынчсызданууда. Себеби Израилге Иран өзүнүн өзөктүк программасынан толук баш тартканы пайдалуу. Ал арада дем алыш күндөрү Бириккен Араб Эмираттарына дрон чабуулу уланды. Коргоо министрлиги өлкөнүн батыш чек арасынан учуп кирген 3 дрондун 2-өсүн атып түшүргөнүн, бирок 3-сүсү Барака атомдук электр станциясынын жанындагы электр генераторуна түшкөнүн билдирди. Өткөн аптада АКШ президенти Дональд Трамп Кытайда болгондо жакынкы чыгыштагы кризисти лидер Си Цзиньпин менен талкуулаган болчу. АКШ тарап Кытай Ирандын өзөктүк курал жасабашын колдоду дегени менен ал тууралуу бир да документте айтылган жок. Трамп Кытай Иранга мындан ары курал сатпоого макул болду деп билдирди, бирок Кытай тарап ал маалыматты тастыктап же жокко да чыгарган жок. АКШда үй сатып алууну каалайсызбы? Анда кыялыңыздагы үйгө жол ачыңыз. Айбек Исмаилов, сиздин ипотекалык насыя адисиңиз. Кайрылыңыз, чалыңыз.
Нью-Йорктогу иш-чарада кыргыз желегин казактар көтөрдү. Ишемби күнү Нью-Йоркто өткөн түрк тилдүү мамлекеттердин парадына эмнегедир Кыргызстандан эч ким катышкан эмес. Парадда ар бир мамлекеттин жарандары өз желегин көтөрүп, көчөдөн басып өтүүсү зарыл болгон. Кыргыздардан эч ким иш-чарага келбегени билингенден кийин АКШдагы казак диаспорасынын өкүлдөрү Кыргызстандын туусун көтөрүп басышкан. Казак туугандар алгач кыргыз желеги туура эмес тагылганын байкап, аны кайра оңдоп тагышкан. Нам дали флаг, он перевернутый. Мы не могли в процессе это сделать, но мы сейчас будем еще вот на сцену выходить. Я Аустружатымыз. Казактардын бул кадамы Кыргызстандагы эле эмес, Кошмо Штаттардагы кыргыздардын да жүрөгүн жылытып, бул окуя мекенден алыс жүргөн эки элдин биримдигин жана бир туугандыгын дагы бир ирет далилдеди дешүүдө. Казактар кыргыздарга тили, үрп-адат, салттары жагынан эң окшош эл болуп эсептелет. Modern Nomad компаниясы жаңы басмаканасын ачты. Эми ал ишканада каалагандар ар кандай форматта өздөрүнүн эң тамгаларын бастырып чыгарса болот. Буга басмакананын мүмкүнчүлүктөрү толук жетиштүү. Аталган компаниянын өкүлү Агдана Ташеванын билдиришинче, басмакана өз кызматын жогорку сапатта аткарат. Барларга салам. Modern Nomad компаниясы биз өзүбүздүн басмаканабызды ачтык. Биздин басмаканабызда силер трака сайндар чыгарсаңар болот. Бизде азыр акция өтүп жатат. Бир трака силер $20 2 сайн, бир өчүрүүчү сайн жана логбук сайнды чыгарсаңар болот. Мындан тышкары биз ар кандай буюмдарга, футболкаларды, сумкаларга стикер чыгарабыз. Modern Nomad АКШда ыраттуу өнүгүүгө багыт алган компания. Буга чейин ал трак ремонттоочу станциясын жана трак токтото турган жайын ачкан болчу. Евровидение 2026 финалы 16 май күнү Австриянын борбор шаары Венада болуп өттү. 25 мамлекет катышкан жарышта болгариялык ырчы Дара Вангаранга ыры менен жеңүүчү болду. Бул Болгариянын Евровидениедеги биринчи жеңиши. Дара же Дарина Йотова калыстардын дагы, телефондон берилген добуштардын да эң көбүн 516 добуш топтоп биринчи орунду ээледи. Дараны түбү болгар, орусиялык ырчы Филипп Киркоров конкурска катышууга даярдап, коштоп, колдоп бергенин ал өз маегинде билдирди. Фаворит катары каралып жаткан Израилдик Ноаман Биттан 343 добуш менен экинчи орунду алды. Израилдин бул ыр конкурсуна катышып жатканына нааразычылыгын билдирген 5 мамлекет — Исландия, Ирландия, Нидерландтар, Словения жана Испания — конкурска бойкот жарыялады. Украинага ачкан согуш үчүн 2 мамлекет — Орусия менен Беларустун катышуусуна да чек коюлган. Ал эми Андорра менен Босния-Герцеговина каражатынын жоктугунан Венага келген жок. Түркия болсо адилетсиз добуш берүү системасына каршы болуп, бул конкурска катышпай келатат. Ал эми Венгрия конкурс ЛГБТны ачык рекламалайт деп андан баш тартууда. Ошентип бул жылы Евровидениеге 2004 жылдан берки эң аз сандагы мамлекеттер катышты. Кийинки ыр майрамы эмдиги жылы Софияда өтөт. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктарыбыздын соңуна келдик. Биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жазып туруңуз. Эртеңкиге чейин көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.